Эгер жүрөгүңүз ооруп, бирок кардиограммаңыз таза болуп жатса, эмне кылуу керек? Көпчүлүк адамдар азыркы учурда өз алдынча кардиограмма тартып, таза боло турган болсо, убагында дарыланбай, таза жүрөгүмдө оору жок деп өтүшүп кеткен учурлар көп кездешип жатат. Буга эмне себеп болот? Биринчиден, баардык эле жүрөк оорулары кардиограммадан билинбейт. Мисалга алсак, давлениянын жогорулашында, гипертонический болезньде, ревматический поражение клапанов, ревматизм жанагы жүрөктүн приобретенный порогдорунда, айрыкча баштапкы этаптарында эч кандай жүрөк кардиограммадан белгилери болбойт. Экинчиден, көкөктүчта оорунун баардыгы эле бул жүрөк оорулары болбойт. Ал ошол стресстен, перенапряжение болгондон, тревогадан, депрессиядан, бул жердеги тарамыштардын, булчуңдардын, нервтердин оорулары болушу мүмкүн. Ошон үчүн кардиограммадан эч нерсе билинбейт. Үчүнчүдөн, эң негизгиси, даже жүрөгү оорусу бар адамдын дагы кардиограммадан таза чыгып калышы мүмкүн. Ал эмне үчүн болот? Кардиограмма 5-6 секунд же 10 секунд эле убакытта чыгарылат. Ал жүрөк оорусу болсо, мал менен приступообразно ооруйт, же болбосо мал менен жүрөк башаламан согот, тез согуп кетет мал менен. Сиз кардиограмма тартып жаткан учурда, эгерде андай симптомдор болбой турган болсо, кардиограмма таза көрүнүп калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө врачка көрсөтүп, особенно кардиологко кайрылып, эгерде жалоптар боло турган болсо түшүндүрүп айтсаңыз, кошумча керектүү текшерүүлөр менен же болбосо өзү көрүп билип толук дарылоону жүргүзөт. Эгер оорулар жок болуп калса дагы, ооруга жакынкы арада алып келе турган кандай факторлор бар? Мисалы үчүн ашка салмак, холестерин жогору, сахар жогору, тамеки тартуу, ичимдик ичүү, стресс, ушул окшогон факторлорду аныктап, сиз менен чогуу ошолордон арылууга жардам берет. Эгер маалымат пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө каналга катталып, жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар.